Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өтүп кеткен Курбан айт майраңыздар менен баарыңыздарга ден соолук каалайм. Урматтуу депутаттар, комитеттин төрагасы шайланат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Баары ал биздин коллегабыз шайланат. Ошол жерден бул жерден эч кандай бир орчундуу маселе эмес деп эсептейм. Мен айткым бул жерде сүйлөгөн сөзүмдү эмнен жөн айткым келет. Кече бир айылдан келген бир аксакал киши менден сурап атат. Бакыт, азыркы өзгөртүү толуктоо конституция боюнча оюң кандай дейт. Мен сурадым, сиз окудуңузбу ал конституцияны десем. Элдин баары баягы айтып атат го дейт. Эмнени айтат десем, баягы бийликти басып алат экен деп. Сөзүн таппай атат. Узурпация десем, ушул узурпация дейт. Көрдүңүздөрбү? Эл конституцияны жакшы билбейт. Бирок биз, урматтуу депутаттар, 2010 жылы келгенде мына конституцияны бизге папкага салып берген. 2010 жылдан баштап мына жаңы конституцияны биз билгени бар да, билбегени бар колго кармап жүрдүк. 2010 жылдан баштап 5 жылдын ичинде коалиция деген түшүндүк эмне экен. Фракциянын арасында сүйлөшүүлөр болот. Ынтымак келет экен деп коалицияны түшүндүк. Төрага кандай шайланат экен деп түшүндүк. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчө оппозициядан барат экен деп түшүндүк. Счетный палатага барат экен өкүлү түшүндүк. 5 жыл ичинде көп нерсени көрдүк мына коалициянын негизинде. Чын айтканда бул жерде мына отурган 5-союзда коллегабыз бул жерде алып келип камакка алып кетишти биздин коллегаларыбызды. Мына ошол конституциянын негизинде камады биздин коллегаларыбызды. Бул конституция өзүнүн тарыхын, өзүнүн вазифасын аткарды. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул өзүнүн тарыхын тарта калат. Урматтуу депутаттар. Бирок кайсы бир саясатчылар айтып атат, 2020 жылга чейин мен өзгөртпөйлүк деп. Ошол конституция менен жашайлык деп атышат. Бул аргумент эмес. Анткени мен 5 жыл жашадым бул конституция менен. Мен өзгөрткөнгө ынтылам. Мен жашоо турмушту башкача кылам деген ойдо экен элдер дагы. Урматтуу депутаттар, баардыгыбыз шайлоого бардык. Айтпадыбы бизге элдер? 120 депутат деген аябай көп экен деп. Айттыбы? Айтты. Соттун кандай пара алып атканы боюнча айттыбы? Айтты. Эгерде бул конституцияда жазылып аткан нормалар биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна, биздин эгемендүүлүгү бир доо келип атса, эмне үчүн алмаштыра албайбыз? Эгерде биздин мамлекетибизде үй бүлөлүк баалуулуктарга доо келип атса, эмне үчүн өзгөртө албайбыз? Өткөндө КТРге келип, ЛГБТнын өкүлдөрү келип, интервью берип атышат. Эмне деген бул? Ошончо, урматтуу депутаттар, эгерде өзгөртүү керек болсо, эл үчүн керек болсо, мамлекет үчүн керек болсо, мамлекеттин стабилдиги үчүн керек болсо, биз өзгөрткөнгө барыш керекпиз. Бирок биз Өнүгүү прогресс фракциясы биз ар бир статьяны талкуу жасадык. Кайсы бир статьяларга биз макул эмеспиз. Срок давности боюнча биз макул эмеспиз. Конституция палата боюнча биз макул эмеспиз. Прокуратурадан тергөөнү алып аткан биз макул эмеспиз деп ошол жерде биз фракциянын жыйынында айттык. Бирок, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, мен сиздерге айтып коет элем. Мына бул конституцияда 3-чү статьяда так жазылып турат. Кыргыз мамлекетинде бийликти ким аткарат? Эл менен шайлаган президент жана депутаттар. Жана депутаттар. Эгерде биз унчукпай турсак, эгерде биз эч нерсе айтпасак, анда биздин элибиз бекер эле добуш бердик деген ойдо болушат. Урматтуу депутаттар, 88-чи беренеде жазылып турат. Премьер-министр тышкы жана сырткы саясатты жүргүзөт. Конституция боюнча дагы
премьер-министр өзүн дагы өзгөртүү толуктар боюнча бааны бериш керек, оюн айтыш керек. Өмүрбек Черкешев, сиз айткандай, бул жерде Конституцияда жазылбаган нормалар менен башкарып атат деп айтып атабыз. А ошо чогуу ошо норманы киргизип, ким туура эмес колдонуп аткан болсо, ким туура эмес башкарып аткан болсо, ошо жазылган, ошону жазбайлыкпы? Ошону жазып, ошо такта кылбайлыкпы? Биз Өнүгүү прогресс фракциясы дайыма айтып келатабыз. Биз парламенттик башкарууну колдойбуз. Ошон үчүн биз өкмөттүн башчысын күчөткөнгө биз дайыма макулбуз. Биз макул эмеспиз, мен баягы жогоруда айтып кеткем. Ошондон бул биздин позициябыз. Эми урматтуу депутаттар, коалиция боюнча туура. Де юре коалиция бар, де факто коалиция жок. Ачык айтканда. Өзгөртүү толуктуу Конституция боюнча киргенде бизден балким жаңылыштык болуп калды. Кайсы бир коалиция мүчөсү Конституцияны колдоп атат. Бул жакта оппозициянын өкүлү Конституцияны колдоп атат. Бул жерде да өзүнүн башаламан болуп калды. Мен эсептейм, урматтуу депутаттар. Ба компьютерде билесиздер да, кичинекей кнопка бар, перезагрузка деген. Же биз коалицияны бир перезагрузка кылыш керекпиз, же биздин коалиция реанимация түшүп калды. Искусственный дыхание менен жашап атат деген ойдомун. Ошон үчүн урматтуу коалициянын мүчөлөрү, мына коалициянын келишимди мен карап чыктык. Мамлекеттин деңгээлинде маанилүү маселелер биз чогуу макулдашуу менен бирге чыгабыз деген мына ошол коалиция келишим жазылып турат. Экинчиси, фракциянын укугу бар, коалициянын жыйналышын өткөрүү. Биз чечим чыгардык, коалициянын, фракциянын, Өнүгүү прогресс фракциянын чечимин мыйзам чегинде, келишимдин чегинде биз коалициянын отурумдун жыйынын чакырып атабыз. Бүгүн саат 4-тө 711 кабинетте Канат Кедеканович, Өмүрбек Черкешев, сизди, Иса Шежинкулов, сиздин кабинетиңизде 4-тө барып, бир сүйлөшүп, анан кийин башка кадам кандай болгонун биз чогуу тыштайлык. Рахмат.